Саламатсыздарбы? Менин атым Нуреза, 11-класстын окуучусу болом. Бүгүн биз аскерге чейинки даярдык жана дене тарбия мугалими Рыскелде Агайдан интервью алабыз. Саламатсызбы агай? Сизге берер суроом, азыркы учурдагы мугалимдердин көйгөйү кандай? Саламатсыздык. Эми мугалимдердин жалпы көйгөйү. Эми мен физкультура жана АЧД мугалими болгондуктан мен өзүмө жооп берейин. Эми көйгөй деле мындай биз жаңы иштеп атканыбызга байланыштуу. Көйгөй деле жокко эсеби деп ойлойм да. Бул жерден эми кабинет жасалды, кабинет берилди, кабинеттин иши жасалды. Анан сабактар программалар берилди. Только бир көйгөй эми анча-мынча бар эми окуу куралдарынын жетишсиздиги, китеп жетишпейт. 10-класска, 11-класска китеп такыр эле кыргызча басылган эмес. Программасы дагы орусча да, ошол кыргызча программасы жок, берилген эмес да. Анан автоматтардан бир учебный автомат болсо деп атам да, ошол жыгач автоматтар баардык окуучуларга жетиштүү. Эски болсо да противогаздар жетиштүү. Анан эмеден тиги гранаталардан учебный бар экен, экөө таң бар экен. Ошо учебный гранаталарды мен көрсөтүп атам. Анан көп деле бул мектепте, лицейде көп деле азырынча көйгөйдү мен байкай элекмин да. Болгону ошо курал, окуу китеби жагынан кичине көйгөйлөр бар. Кыздар, ишиңерге ийгилик каалап кетейин. Келечегиңер кең болсун. Окууңарды жакшы бүтүп алгыла, келечекте жакшы бир инсандардан болуп, бир педагог болосуңар, бир жакшы адистерден болуп тарбиялап, биздин билимибиз силерге жугумдуу болсун. Чоң рахмат агай. Мына достор, биз бүгүн Рыскелде Агайдан интервью алдык. Кыскача баарыңыздардын келе жаткан мугалимдер күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз.